Кыргызстан акыркы убактарда туристтердин өлкөсүнө айланып атат деген бизде бир жакшы ой пайда болду. Мына биз азыркы көрүп аткан Чүй жергесиндеги калмак ашууга Израилдан ушул группа келиптир. Бул группанын башчысынын айтканына караганда ушу менен 3-чү группаны алып келип атабыз дейт. Кыргызстан аябай кооз жер экен, аябай жакшы жер экен деп кызыккандар жылдан жылга көп айткандыгын айтышат. Кыргызстанда төрөлүп чоңоюп, учурда Израилде жашап жаткан Константин мекенине болгон кусалык дайым аны Кыргызстанга тартып турганын айтат. Канчалаган адамдарга Кыргызстан жөнүндө анын кооз кереметин даңазалап жүрүп, жыл сайын жүздөгөн адамдар биздин өлкөнүн туруктуу туристтери болуп калган. Постоянно тянет сюда, на родину. Кыргызстанда кайсы бир аймакты бөлүп кароого болбойт. Баары кооз жана бири-биринен тарыхыбай жерлер көп. Бул Кыргызстандагы жакшы мүмкүнчүлүк. Израиль элинде Кыргызстандын жаратылышына кызыккандар көп. Бизди тейлеген туристтик атайын компаниялар жыл сайын тажрыйбалар артып, жыл сайын кереметтүү өлкөгө каттагандардын саны көбөйдү. Я знаю, что лет 15 эта фирма. Чүй жергесинде туристтик жайларды кол өнөрчүлүк, мүнүшкөрлүк, саяпкерлик, улуттук спорт оюндары менен туристтерди кызыктырууга карата Чүй облусунун жетекчилиги ар дайым жыйындарды өткөрүп, бул тармактын өлкө экономикасына кошкон салымын, артыкчылыктарын айтып келишет. Облуста бул тармакты жакшыртуу үчүн бир катар иш-чаралар каралган. Кеминдеги калмак ашуу жайына келген туристтердин агымы жыл сайын көбөйгөнү байкалууда. Ал жерде иштегендер жакшы каражат таап, жашоолорун оңдоп алышкандыктарын айтышат. Ушу туристтерди мына аттар менен алып барып келебиз. Туристтер бизди жумуш менен камсыз кылып атат. Жакшы бул жагы. Туристтерге бизге ар кайсы өлкөдөн келет. Европейстер келет, СНГдан келет, кыргыздар келет. Мындай эме жок. Келе берет, бүт жерден келет. Кайсы жерден келген туристти тейлей беребиз. Жыл башынан бери эл аралык туризм 182%-ке көбөйүп, дүйнөдө жер кыдыргандардын агымы көбөйдү. Дүйнөнүн өзүнө тартуу менен Кыргызстан экономиканын келеши булаган арттырууга кызыктар. Иш-чаранын алкагында Чүй облусундагы бир катар район башчылары өз аймагын өнүктүрүү программаларын сунуштап, туризмди жайылтуу демилгесин жергиликтүү бийлик эл аралык уюмдар менен бирге ишке ашырууну баштады. Аны менен элет жериндеги элдин социалдык турмушун жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Сталбек Абдыраев, Жакшылык Исаков, ЛТР каналы, Чүй облусу. Everything is okay?